Прокуратура Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын 3 бөлүмүн текшерген. Алар Ак Буура жана Сулайман Тоо милиция бөлүмчөлөрү менен Ош шаардык жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүгү. Көзөмөл органы милициянын 8 айдагы аткарган иштерин текшерүүгө алган. Бул мезгилде 298 материал катталган. Текшерүү убагында Ак Буура милиция бөлүмчөсү менен жол коопсуздук кызматы катталган материалды көрсөтө алышкан эмес. Сулайман Тоого 6 материал кеткен. Ал материалдын бардыгы мыйзамдуу чечим кабыл алынган. Андан соң биз Ак Буура милиция бөлүмчөсүн текшергенбиз. Ал жерде 28 материал Ак Буура милиция бөлүмчөсүнө жиберилип, анын ичине 7 материал мыйзамдуу чечим кабыл алынган. Бирок ошол эле учурда белгилеп кетүүчү Ак Буура милиция бөлүмчөсүнүн кызмат учурундагы кызмат адамдары тарабынан 21 материал бизге көрсөтө алган жок. Милиция прокуратура талап кылган жарандардын арыздары жана түзүлгөн протоколдорду ушул күнгө чейин көрсөтө албай жатат. Ички иштер кызматы бул материалдар боюнча бузуулар кодексинин негизинде чара көрүшү керек болчу. Мындан башка жол коопсуздук кызматы 60 материал боюнча чара көргөн эмес. Экинчи факты боюнча 60 материал Ош шаардык ички иштер башкармалыгы боюнча жол коопсуздук кызматынын кызматкерлери тарабынан 60 материал барган текшерген учурубузда бүгүнкү күнгө чейин бузуулар КРСКнын бузуулар кодекси боюнча чара көрүлгөн эмес. Мамлекетке биринчиден алардын айып пул төлөө жагын төлөмөк, мамлекетке пайда келмек. Экинчиден бул мындан ары башкаларга карата мыйзам бузулбоо жагын дагы көрсөтүлмөк да. Ош шаардык милициясы прокуратуранын жарыялаганы боюнча жооп берүүдөн карманды. Мекеменин маалымат кызматы учурда кызматтык иликтөө жүрүп жатканын, анын жыйынтыгы чыкканда гана коомчулукка билдирүү таратаарын кошумчалады. Бул прокуратуранын берген маалыматы боюнча Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын кызматтык иликтөө жүрүп жатат. Баардыгы ГАИге тиешелүү. Мисалы үчүн ДТП болот, ДТП болгондон кийин табылбай калат. Же болбосо ДТП кылып туруп адам Россияга кетип калат, дело калып калат, нераскрытие болуп. Шаардык ички иштер башкармалыгынын бул аракеттери боюнча прокуратура мамлекетке материалдык зыян келтирилген деп эсептейт. Мындан улам көзөмөл органы кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестерине шалаакылык жана кызмат абалынан кыянат менен пайдалануу беренеси боюнча каттады. Сотко чейинки өндүрүш каржы полициясынын Ош аймагы боюнча кызматына өткөрүлүп берилди. Андан ары ички иштер башкармалыгынын аракеттерине сот органы баа бермекчи. Арген Нуров, Кудайберди Дыйканов, ТМЖ жаңылыктары.